Урматтуу Алтынбек Зиян Исламович, коллегия мүчөлөрү, жыйындын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2022 жылдын 11-апрелиндеги Ош облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн 2022 жылдын 1-кварталынын жыйынтыгы жана 2-кварталынын милдеттери жөнүндө жана райондук мамлекеттик администрацияларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын Кыргыз Республикасынын президентинин, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн актыларын, протоколдук тапшырмаларынын өздөрүнүн чечимдерин турмушка ашырууну камсыз кылуусу жана жарандардын кайрылууларын кароодогу аткаруучулук тартиби жөнүндө маселелерди коллегиялык отурумда кароо үчүн комиссиянын курамын түзүү жөнүндө номер 110/Б буйруктун негизинде райондордо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жеринде көрүү жүргүзүлдү. Райондук мамлекеттик администрацияларда, шаар мэрияларында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштерин пландаштыруу квартал жана жарым жылга түзүлөт. Пландаштырылган маселелерде актуалдуу бардык маселелер камтылат. Эл менен жолугушуунун графиктери түзүлүп, иш-чара пландары иштелип чыгып бекитилип, алардын аткарылуусу жолго коюлушу керек. Бирок райондук мамлекеттик администрацияларда жана шаар мэрияларында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштерин пландаштыруу, эл менен жолугушуунун иш-чара пландарынын аткарылышын камсыздоо жетишээрлик деңгээлде уюштурулбай келүүдө. Бир топ жерлерде ишмердүүлүктөрүн туура пландаштырбай, 2-жылдарда өткөрүү графиктери түзүлбөй, эл менен жолугушуунун иш-чарасы иштетилип бекитилбей жана өткөрүлгөн жыйындар протоколдоштурулбай иш жүргүзүшкөндүктөрү аныкталган. Алар Кара Суу районунун Отуз Адыр, Каракылжа районунун Чалма, Кеңеш, Чоң Алай районунун Чоң Алай, Араван районунун Кереметоо, Ноокат районунун Жаңы Ноокат, 12Бел, Исанов, Кылбел, Алай районунун Корул, Гүлчө айыл өкмөттөрү, Өзгөн районунун Ири Суу айыл өкмөтү, ал эми Өзгөн шаарынын мэриясында текшерүү учурунда 2021 жылдын эл менен жолугушуунун графиги, иш-чара планы, анын аткарылышы жана 2022 жылдын эл менен жолугушуунун иш-чара планын көрсөтө алышкан эмес. Райондук мамлекеттик администрацияларда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында келип түшкөн документтердин актыларын жүзөгө ашыруу боюнча жана өздөрүнүн кабыл алган токтом буйруктарын аткарууга алуу көзөмөлдөө үчүн топтогуч, накопительный папкаларды уюштуруу жана аткарылышын көзөмөлдөө иштери белгиленген тартипте жүргүзүлбөй келүүдө. Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 29 январдагы мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө номер 2 жарлыгы, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2021 жылдын 1-мартындагы номер 70 буйругу, Алай районунун Корул, Сарыташ, Араван районунун Кереметоо, Кара Суу районунун Жаңарык, Каракылжа районунун Каракочкор, Сарыбулак, Ноокат районунун Жаңы Ноокат, Кеңеш, Өзгөн районунун Кароол, Кызыл Октябрь, Жалпакташ айыл өкмөттөрүндө иш жүзүнө ашырылбай, аткарылбай калган. Ошондой эле иш жүзүнө аткарылбай калган Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2022 жылдын 22 мартындагы тоолордун экосистемасын жана климаттык туруктуулукту коргоо жылы жөнүндө жарлыгынын алкагында ишендиликтерди өткөрүү, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу жөнүндө номер 01-52/31 сандуу буйругу, Алай районунун Талды Суу, Араван районунун Чегават, Кереметоо, Кара Суу районунун Кызыл Кыштак, Ноокат районунун Жаңы Ноокат, 12Бел, Кеңеш, Өзгөн районунун Жалпакташ, Чоң Алай районунун Чоң Алай айыл өкмөттөрүндө аткарылбагандыктары аныкталган. Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 8 февралындагы Кыргыз Республикасында саламаттыкты сактоо чөйрөсүн өнүктүрүү жана халкынын жашоосунун жана саламаттыгынын сапатын жакшыртуу боюнча кечиктирилгич чаралар жөнүндө номер 23 жарлыгы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2021 жылдын 25 февралындагы номер 65/Б буйругу менен аткарууга алынып жерлерге жеткирилген. Бирок Алай районунун Ленин, Гүлчө, Комурдөбө, Өзгөн районунун Жалпакташ, Кароол, Кызыл Октябрь, Каракылжа районунун Каракочкор, Сарыбулак, Чалма, Кара Суу районунун Отуз Адыр айыл өкмөттөрү тарабынан бул иш-чаралар аткарууга алынган эмес. Кыргыз Республикасынын президентинин
2021 жылдын 29 январындагы инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндөгү жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 2 февралындагы номер 44 тескемеси Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2022 жылдын 3 мартындагы номер 01-52/20 буйругу Өзгөн районунун Жалпакташ Кызыл Октябрь, Алай районунун Ленин, Кара Суу районунун Сарай, Каракулжа районунун Сарыбулак айыл өкмөттөрүндө аткарууга алынбай иш-чаралар иштелип чыккан эмес. Ал эми Араван районундагы Керметов айыл өкмөтүндө Араван райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан иштелип чыккан иш-чарасы өзгөртүүсүз толук көчүрүлүп аткарууга берилген эмес. Мындан айыл өкмөт башчысынын жооптуу катчысынын ишке өтө кайдыгер формалдуу мамиле жасаганын көрүүгө болот. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021 жылдын 24 декабрындагы 2021-26 жылдары Кыргыз Республикасында кыргыз жараны деп жарандардын өзүнүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндөгү номер 341 тескемеси Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2022 жылдын 7 февралындагы номер 01-52/9 буйругу Кара Суу районунун Шарк, Өзгөн районунун Жалпакташ Кароол, Кызыл Октябрь, Каракулжа районунун Сарыбулак, Чалма, Кеңеш, Ноокат районунун Көкбел айыл өкмөттөрү тарабынан чыгарылып иштетилген эмес. Кыргыз Республикасында 2021-25 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасын бекитүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 1 октябрындагы номер 510 токтомуна жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 7 февралындагы номер 67 токтомуна ылайык Кыргыз Республикасында 2021-25 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасы Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2022 жылдын 24 мартындагы номер 01-52/32 буйругу Кара Суу районунун Кызыл Кыштак, Шарк, Акташ, Өзгөн районунун Жалпакташ, Кызыл Октябрь, Каракулжа районунун Сарыбулак, Чалма айыл өкмөттөрү тарабынан ишке ашырылган эмес. Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 30 сентябрындагы 2021-26 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндө номер 412 жарлыгы Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2021 жылдын 13 ноябрындагы номер 558 буйругу Кара Суу районунун Кызыл Кыштак, Акташ, Өзгөн районунун Жалпакташ, Ноокат районунун Кыргыз Ата, Каракулжа районунун Сарыбулак айыл өкмөттөрү тарабынан реализация кылынган эмес. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратында 2021 жылдын 6 январында, 25 февралында, 2 июлунда жана 18 ноябрында өткөрүлгөн координациялык кеңештин чечимдеринин аткарылышы боюнча иш-чаралар төмөнкү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жүргүзүлгөн эмес. Ноокат районунун Жаңы Ноокат, Өзгөн районунун Жалпакташ, Кара Суу районунун Отуз Адыр, Шарк, Кызыл Кыштак, Каракулжа районунун Сарыбулак, Кашкажол, Алай районунун Тордебе, Корул, Ленин, Араван районунун Тепе Коргон, Юсупова, Чегават айыл өкмөттөрүндө ал эми айрымдары толук кандуу кагаздарды көрсөтө алышкан эмес. Кыргыз Республикасынын президентинин 2020 жылдын 25 сентябрындагы 2021-24 жылдарга Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегия жөнүндө номер 180 жарлыгы Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2020 жылдын 16 октябрындагы номер 486 буйругу Алай районунун Ленин, Ноокат районунун Жаңы Ноокат, Кеңеш, Кыргыз Ата, Исанов, Көкбел, Олекибел, Булатов, Өзгөн районунун Кароол, Кызыл Октябрь, Куршат, Жалпакташ, Мырзаке, Кара Суу районунун Отуз Адыр, Кызыл Кыштак, Каракулжа районунун Сарыбулак, Лайтала, Алай районунун Корул, Ленин, Араван районунун Тепе Коргон, Керметов айыл өкмөттөрүдө иш жүзүнө ашырылбай, аткарылбай калган, айрымдары аткарылгандыгы тууралуу иш кагаздарын көргөзө алышкан эмес. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын негизги ишмердүүлүгү болгон айыл чарба багытында кабыл алынган жогору турган органдардын нормативдик укуктук актыларын жана тапшырмаларын аткарууда да орчундуу кемчиликтерге орун берилгендиги аныкталды. Алар Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2022 жылдын 14
февралындагы 2022 сезондук айыл чарба талаа жумуштарын жүргүзүү жөнүндөгү номер 01/52/12 буйругун Ноокат райондук мамлекеттик администрациясы 2022 жылдын 28 февралындагы номер 50 буйругун кабыл алып аткаруу үчүн жеткирилген, аны турмушка ашыруу боюнча кеңеш айыл өкмөтү буйругун жана ушул буйрукка тиешелүү иш кагаздарын көрсөтө алган жок. Көкбел айыл өкмөтү тарабынан буйрук чыгарылган, бирок иш-чара пландары иштелип чыккан эмес. 12 айыл өкмөтү тарабынан жазгы талаа иштерине даярдыктарды көрүү жана өз убагында уюштуруу иштери боюнча иш план иштелип чыкпагандыгы аныкталды. 2022 жылдын жазгы себүү иштеринин айыл чарба өсүмдүктөрүнүн болжолдуу структурасы түзүлүп, бекитилген айдоо аянттарынын бири-бирине дал келбей конкреттүү анализ жүргүзүлбөгөн. Ошондой эле текшерүү мезгилинде айдап сөйүү иштеринин жүрүшү боюнча оперативдүү маалымат жүргүзүлбөгөндүгү маалым болду. Ошондой эле жазгы сугат мезгилинде канал арыктарды чаап тазалоо иштерин төмөнкү деңгээлде жүргүзүшүүдө эч кандай учет жүргүзүлбөй, маалымат көргөзө алышкан эмес. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоор аркылуу дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыянын алынышы жана канчадан суммада кандай насыя алганы боюнча маалыматтар толук жок. Элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөгөндүгү ачыкталды. Салык жыйындарынын топтолушу боюнча тамакка ыктыярдуу жана милдеттүү патент салыгы бекитилген планга жетпей калган. Кетирилген кемчиликтери боюнча айыл өкмөт башчысы Осмоновдун түшүнүк каты тиркелет. Кулатов айыл өкмөтү тарабынан 2022 жылдын 1 кварталына карата иш-чаралар планы бекитилген эмес жана конкреттүү тапшырма милдеттер коюлбаган. Жазгы сугат мезгилинде ички чарбалык канал арыктарды чаап тазалоо иштерин уюштуруу боюнча буйругу чыкпай калгандыктан жеринде көргөн учурда арык каналдарды чаап тазалоо иштерин баштай элек экендиги аныкталды. Эл жана турак жай каттоо өнөктүгүн өткөрүү боюнча буйругу аткарылбай калган. Эч кандай маалымат көргөзө алышкан эмес. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоор аркылуу дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыялардын берилиштери боюнча маалыматтар жокко эсе элге түшүндүрүү иштери толук кандуу жүргүзүлбөгөндүгү ачыкталды. Кетирилген кемчиликтери боюнча айыл өкмөт башчысынын орун басары Бойдоновдун түшүнүк каты тиркелет. Ноокат мэриясы тарабынан алдыңкы иштер жүргүзүлбөгөн. Тийиштүү буйрук кабыл алынган болсо дагы Ноокат шаарынын аймагындагы арыктардын иштери толук тазалана электигине күбө болдук. Түшүнүк каттары тиркелет. Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын 2022 жылдын 22 февралындагы номер 55/2022 жылы сезондук талаачылык айыл чарба жумуштарын турмушка ашыруу жөнүндө буйругунун аткарылышын Куршак, Ири суу айыл өкмөттөрүндө аталган буйрукту турмушка ашыруу боюнча тиешелүү иш кагаздарын көрсөтө алышкан жок. Мырзаке айыл өкмөтү тарабынан аймактагы өнөр жай ишканалары боюнча так эсеп жүргүзүлбөй, алар менен иш алып баруу боюнча конкреттүү иш-чаралар алып барылбаган. Жазгы талаа иштерин өз убагында уюшкандыкта өткөрүү боюнча пландагы толук кандуу иштелип чыккан эмес. Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтү 2022 жылга бекиткен иш-чаралар планында коюлган ички чарбалык канал арыктарды чаап тазалоо маселеси каралбай аткарылган жумуштар боюнча иш кагаздарын көргөзө алышпады. Акташ айыл өкмөтүнүн 2022 жылга иш-чаралар планы атайын буйрук менен чыккан эмес жана 1 кварталда бир да маселе каралбай, милдет тапшырмалар коюлбаган. Ички чарбалык канал арыктарды чаап тазалоо иштери толук бүтпөгөнүн белгилеп кетүүгө болот. Ошондой эле жогорку органдардан келген токтом буйруктарды өз убагында аткарууга албагандыгы иш кагаздарын ниетсиз жүргүзбөйдүгүн белгилеп айтсак жетиштүү. Кызылкыштак айыл өкмөтүндө жогорудагы Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын 2021 жылдын 12 ноябрындагы номер 273 буйругунун негизинде Кызылкыштак айылдык аймагынын 2022 жылдын 21 февралындагы номер 35 буйругу кабыл алынып, жазгы сугат мезгилине даярдоо иштери жүргүзүлүп, иш-чаралар календарлык пландар иштелип чыкканы менен берилген отчеттордогу маалыматтар туура эмес жүргүзүлүп, одоно кемчиликтердин кетирилгендиги аныкталды. Мисалы, жер балансы боюнча жер үлүшкө бөлүнүп берилген 1745 га айдоо жердин ичинен 1386 га сугат айдоо жана 359 га кайрак айдоо жер аянттары жеке жактар тарабынан пайдаланылат. Ал эми мамлекеттик фондунун жерлери 356 га айдоо, анын ичинен 311 га сугат айдоо жана 45 га кайрак айдоо жерлери ижарачылар тарабынан пайдаланылат. Бирок Кызылкыштак айылдык аймагынын кызматкерлеринин билдирүүсү боюнча үлүшкө берилген 1386 га сугат айдоо жердин ичинен болжол менен 50 га жерине, мамлекеттик фондунун 311 га жеринин ичинен болжол менен 10 га жерине көпчүлүк мөмөлүү дарактар отургузулуп, бак болуп кеткен. Отчетто аталган жерлерге жаздык күздүк эгиндер эгилгендиги көрсөтүлгөн.
жазгы талаа жумуштары боюнча райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары тарабынан жүргүзүлгөн отчеттик иштер жер балансында көрсөтүлгөн гектарлар менен салыштырууда туура эмес экендиги байкалып турат. Тагыраак айтканда бак тигилген жана мыйзамсыз курулуп калган жерлер эгилди деп көрсөтүлүп келген. Каракулча районунун Каракулча айыл өкмөтүнүн 2022 жылдын иш-чаралар планы бекитилген, бирок каралуучу маселелер боюнча пландар иштелип чыккан эмес жана көзөмөлгө алынбаган. Алар кагаздарын дагы көргөзө алышкан эмес. Жазгы талаа иштерин өз убагында уюшкандыкта өткөрүү боюнча буйрукту аткарууга алынбагандыгы аныкталган. Эгин себүү боюнча божомол план дагы түзүлбөгөн. Жазгы сугат мезгилинде ички чарбалык каналдарды чаап тазалоо иштерин уюштуруу боюнча буйругу чыкпай калгандыктан жеринде көргөн учурда ар каналдарды чаап тазалоо иштерин ачар абалда жана баштай элек экендиги аныкталды. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору аркылуу дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыянын алынышы жана канчадан канча суммада насыя алганы боюнча маалыматтар жокко эсе элге түшүндүрүү иштери толук кандуу жүргүзүлбөгөндүгү ачыкталды. Кетирилген кемчиликтер боюнча айыл өкмөт башчысынын орун басары Жээнбековдун түшүнүк каттары тиркелет. Араван районунун Кереметов айыл өкмөтү тарабынан 2022 жылдын 1-кварталына карата иш-чаралар планы бекитилген эмес жана конкреттүү тапшырма милдеттер берилбеген. Жазгы талаа иштерине даярдыктарды көрүү жана өз убагында уюштуруу иштери боюнча айыл өкмөтү тарабынан буйругу чыкпаган иш план иштери бекитилбеген. 2022 жылдын жазгы себүү иштеринин айыл чарба өсүмдүктөрүнүн болжолдуу структурасы түзүлүп, бекитилген айдоо аянттарынын бири-бирине дал келбей, конкреттүү анализ жүргүзүлбөгөн. Айдап себүү иштеринин жүрүшү боюнча ыкчам маалымат жүргүзүлбөгөндүгү дагы маалым болду. Ошондой эле жазгы сугат мезгилинде канал арыктарды чаап тазалоо иштеринин төмөнкү деңгээлде жүргүзүшүүдө эч кандай учет жүргүзүлбөй, маалымат көргөзө алышкан эмес. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору аркылуу дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыянын алынышы жана канчадан канча суммада насыя алганы боюнча маалыматтар жок. Элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөгөндүгү бул жерде дагы ачыкталды. Жогоруда келтирилген кемчиликтерди айыл өкмөтүнүн аппаратындагы өкмөт башчынын орун басары, жооптуу катчы жана жер адиси тарабынан өздөрүнө бекитилген милдеттерин өз деңгээлинде өздөштүрүшпөгөндүгүн көрсөтүштү. Кетирилген кемчиликтер боюнча айыл өкмөт башчысы Эшматовдун түшүнүк каты тиркелет. Чоңалай районунун Чоңалай айыл өкмөтү тарабынан 2022 жылдын 1-кварталына карата иш-чаралар планы бекитилген эмес жана конкреттүү тапшырма милдеттер коюлбаган. Өнөр жай көлөм берүүчү ишканалар менен пландуу иш алып барылбайт. Өндүрүлгөн көлөм түшүүчү салык боюнча айыл өкмөттүн деңгээлинде анализ жүргүзүлбөйт. Ал эми нормативдик укуктук актыларды жумушка ашыруу тууралуу өздөрүнүн чечимдерин кабыл алышса, мөөнөттөрүн өткөрүп кабыл алышканын жана алардын аткарылышы толук кандуу, сапаттуу камсыздалбагандыгы көрүнгөн. Мисалы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 16 декабрындагы иммунопрофилактика 2022-2024 жылдардагы номер 609 токтому Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктук өкүлүнүн 2020 жылдын 31 декабрындагы номер 668 буйругу Араван райондук мамлекеттик администрациясынын 2021 жылдын 13 январындагы номер 04 буйругу кабыл алынып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына аткаруу үчүн жиберилген. Бирок Юсупов атындагы айыл өкмөтүндө 2021 жылдын 16 мартында башкача айтканда 1 айдан ашуун мөөнөткө кеч аткарууга алынган. Мында баса белгилеп кетүүчү жагдай Ош облусунун аймагында эмдөөдөн баш тарткандардын басымдуу бөлүгү Араван районунда катталган. Анын ичинде 126 Юсупов атындагы айыл өкмөтүндө. Андыктан тиешелүү кызмат адамдары бул жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эмдөөдөн баш тарткандардын санын кыскартуу боюнча алгылыктуу иштер жүргүзүлбөгөндүгүн көрүп турабыз. Ушундай эле көрүнүш Чегабат айыл өкмөтүндө дагы орун алган. Белгилеп кеткендей буйрук 2021 жылдын 17 мартында 1 ай кечигүү менен аткарууга алынган. Бул айыл аймагында да 21 эмдөөдөн баш тарткан адамдар катталган. Айыл өкмөтү тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн эмес. Андан сырткары боюнча айыл өкмөттөрүндө буйруктун өзүн айыл башчыларына, саламаттыкты сактоо мекемелеринин жетекчилерине, мектеп директорлоруна жеткирип берилбегендиги, алардын ортосунда эч кандай бири-бири менен байланыш түзүлбөгөндүгүн түшүнсө болот. Ал эми Тепе Коргон айыл аймагында 2016 жылдан бери эмдөөдөн баш тарткандар 2016 жыл 33, 2017 жыл 16, 2018 жылы 21, 2019 жылы 22, 2020 жылы 25, 2021 жылы 22 адам катталып келгендигине карабастан буйрук иштелип чыгарылбай, алардын санын азайтуу боюнча чечкиндүү чаралар көрүлгөн эмес.
Аталган буйрук Кара Суу районунун Кызылкыштак айыл өкмөтү тарабынан 2021 жылдын 24 ноябрында гана 9 ай мөөнөтү кечиктирилип иш жүзүнө ашырылган. Каракулжа районунун Чалма айыл өкмөтүнүн башчысы бул буйрукту аткарууга алуунун айыл башчыларына жүктөгөн натыйжада буйруктун аткарылышы боюнча эч кандай маалыматтарды айыл башчылары дагы көргөзө алышкан жок. Ал айыл районунун Корул айыл аймагында да эмдөөдөн баш тарткан жарандар бар. Бирок алардын так тизмеси такталган эмес, буйруктун аткарылышы боюнча маалыматтар тиркелбей, топтомо папкалар уюштурулган эмес. Өзгөн районунун Жалпакташ, Каракулжа районунун Сарыбулак, Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөттөрүндө да буйрук тактап аткарууга алынбай калган. Ал эми Кара Суу районунун Кызылкыштак, Ал айыл районунун Ленин айыл өкмөттөрүндө жогорку органдардан келген документтердин аткарылышы боюнча бир дагы топтомо же накопительный папкалар ачылбагандыгы аныкталды. Ал эми калктын айрылуу катмарын мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүү багытындагы 2021 жылдын 6 декабрындагы номер 546 Кыргыз Республикасынын аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө электр энергиясы үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн төмөндөтүү түрүндө колдоо чаралары жөнүндө жарлыгынын турмушка ашырылышында талаптардай көңүл менен аткарылышы камсыздалбай жатканын көрсөтүп болот. Мисалы Кара Суу, Араван, Каракулжа, Өзгөн, Ноокат, Чоң Алай райондор тарабынан 2022 жылдын январ айында бир жолудан жыйын өткөрүлүп, маселе ошол менен көзөмөлдөн чыгып кеткен. Ал эми Ал айыл районунда жыйын өткөрүлбөгөндүгүн жана жарлыгына ылайык комиссия түзүлбөгөндүгүн белгилеп кетүү керек. Жерлерде жогорудагы буйруктун аткарылышы тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндүгү боюнча маалыматтар жок. Мисалы Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясында Жылан айыл өкмөтүнүн эле маалыматы тиркелген. Кара Суу шаарынын Жоош, Сарай, Каттаталдык, Нариман, Акташ, Сабай айыл өкмөттөрүнүн кабыл алынган комиссия түзүү жөнүндө буйруктары гана тиркелип, ал эми башка айыл өкмөттөрүнүн кабыл алган буйруктары жок. Алай жана Каракулжа райондорунда бир дагы бул боюнча маалыматтарды таап көрсөтө алышкан эмес. Ошондой эле 2022 жылдын 15 январындагы Ош электр ачык акционердик коомунун берилген маалыматына ылайык Ноокат району боюнча 347 такталбаган күмөндүү алуучулар 47 үй бүлө жазылган дареги боюнча жашабай тургандыгын, Өзгөн району боюнча 377 такталбаган күмөндүү алуучулар 220 үй бүлө жазылган дареги боюнча жашабай тургандыгын, Кара Суу району боюнча 497 такталбаган күмөндүү алуучулар 10 үй бүлө жазылган дареги боюнча жашабагандыгы, 17 башка мамлекеттерде болгондугун, Каракулжа району боюнча 30 такталбаган күмөндүү алуучулар 18 үй бүлөнүн фамилиялары, аты жөнү, жашаган даректери туура эмес жазылган. Ал эми 12 үй бүлө жазылган дареги боюнча жашабай тургандыгы боюнча маалыматын талкуулоо тактоо иретинде деле аталган райондо бир дагы отурум өткөрүлбөгөндүгү текшерүүнүн жүрүшүндө аныкталды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 14 январындагы номер 8 калктын социалдык айырмалык катмарын колдоо жана гуманитардык жардам көрсөтүү жөнүндө буйругунун аткарылышы да жерлерде өз деңгээлинде талаптардай жүргүзүлбөй келүүдө. Ош облусу боюнча 56.223 кап ун бөлүнгөн. Тилекке каршы жогорудагы буйруктун аткаруусунун жүрүшүндө Кара Суу, Араван, Каракулжа, Өзгөн, Ноокат, Чоң Алай райондук мамлекеттик администрациялар, райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын түзгөн калктын айырылуу катмарындагылардын тизмелери менен де мамлекет тарабынан бөлүнгөн гуманитардык жардамдардын таркатылгандыктары менен болушууда. Анткени жөлөк пул ала албай жүргөндөр, мисалы өздүк паспортунун жоктугунан же башка турмуштагы себептер менен болгон айырылуу катмарына кирген жарандар сыртта калып калышты. Ушул жака көңүл буруу зарыл экендиги белгиленет. Санарио аймак мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү порталына 2021 жылдан бери аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, анын ичинен улгайган адамдарды жана майыптарды аныктоо, ошону менен бирге алардын жашоо деңгээлин билүү үчүн социалдык паспорт автоматташтырылган системага Кара Суу району 16.932 үй бүлө кириш керек болсо, анын ичинен 1.570 гана үй бүлөнү, Ал айыл району боюнча 11.528 үй бүлөнү киргизиш керек болсо, анын ичинен 802 гана үй бүлө, Каракулжа районунда 3085 үй бүлөнү киргизиш керек болсо, анын ичинен 75 эле үй бүлөлөрдү. Ал эми Араван району боюнча 5846 үй бүлө киргизиш керек болсо, анын ичинен 332 эле үй бүлөнү киргизишкен. Ноокат району боюнча маалымат тиркелген жок. Өзгөн району боюнча бир дагы айырылуу катмарына кирген үй бүлө системага кире элек. Кара Суу районуна караштуу Кара Суу шаары, Жаңары, Кызылкыштак айыл өкмөттөр бир дагы үй бүлөнү киргизген эмес. Ал эми Сабай 20, Акташ 30, Нариман 15, Шарк 10, Маны 16 чоң айыл өкмөттөр катары болсо деле аз эле үй бүлөлөрдү
киргизгенге жетишкен. Каракулча районунун Кашкажол, Каракуз, Чалма айыл өкмөттөр бир дагы үйлөн аталган автоматташтырылган системага киргизүүгө жетишкен эмес. Алай районунда Бүлөлү, Талды суу айыл өкмөттөр бир дагы үйлөнү киргизген эмес. Ал эми Араван району боюнча Керметтөө айыл өкмөтүндө дагы ушундай көрүнүш катталган. Текшерүү учурунда жергиликтүү мамлекеттик органдарга өз убагында жеткирилбей калган райондук мамлекеттик администрация тарабынан айрым кабыл алынган чечимдер аныкталды. Мисалы, Араван райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын колу, мөөрү, иш-чараларында аппарат жетекчисинин колдору коюлбай 2022 жылдын 13 апрелинде гана Чегават, Юсупова, Тепе-Коргон, Нурават, Кермето, Алянаров атындагы айыл өкмөттөрүнө жөнөтүлгөндүгүнө күнөө болдук. Алар Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2021 жылдын 24 декабрындагы 2021-26 жылдары Кыргыз Республикасынын кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндөгү 341 тескемеси Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2022 жылдын 7 февралындагы номер 01-9 Кыргыз Республикасында 2021-25 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасын бекитүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 1 октябрындагы номер 510 токтомуна жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 7 февралындагы номер 67 токтомуна ылайык Кыргыз Республикасында 2021-25 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасы Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2022 жылдын 24 мартындагы номер 01-52/32 Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 30 сентябрындагы 2021-26 жылдарга Кыргыз Республикасынын дини чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндө номер 412 жарлыгы Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2021 жылдын 10 ноябрындагы номер 558 буйруктары Араван райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан аткарууга алынып, 2022 жылдын 9 февралындагы номер 30, 2022 жылдын 14 февралындагы номер 33, номер 2022 жылдын 11 апрелиндеги номер 127 буйруктар аткарууга калып калган. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 24 февралындагы Кыргыз Республикасында үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү, үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндөгү номер 54 жарлыгын аткарууга алуу максатында Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2022 жылдын 26 мартындагы номер 01-52/33 сандуу буйругу менен комиссия курамы түзүлүп, жобосу иштелип чыгып, ага ылайык райондук мамлекеттик администрацияларда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында буйруктар, жоболор жөнөтүлгөн. Андан сырткары жерлерде элдик жыйындарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, протоколдор түзүлүп, тиркелген. Калк арасында үй-бүлөлүк үрп адаттарды, этностук ырым-жырымдарды жана коомчулукта болуп келген жана жанынан пайда болгон майрамдык салтанаттарды тартипке келтирүү, ысырапкерчиликти кыскартуу боюнча түзүлгөн комиссия мүчөлөрү тарабынан жерлерде мониторинг жүргүзүлүп, айыл өкмөттөр тарабынан райондук мамлекеттик администрациясына маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты боюнча күн сайын маалымат берилип, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, райондук мамлекеттик администрацияларда өзгөчө көзөмөлгө алынган. Бирок көрүлүп жаткан иш-аракеттерге карабастан бул буйрукту аткарууга алууда айрым райондордо кемчиликтерге жол берилген. Атап айтканда, Өзгөн районунун Куршап айыл өкмөтүндө 2022 жылдын 14 мартындагы номер 83 чыгыш сандуу буйругу менен комиссия курамын түзүү менен гана чектелген. Ал эми Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2022 жылдын 26 мартындагы номер 01-52/33 буйругуна ылайык милдеттендирилген тапшырмаларды аткарууга алуу, жобону иштеп чыгуу боюнча эч кандай иштер жүргүзүлгөн эмес. Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын электрондук почта аркылуу 2022 жылдын 30 мартында Шарк айыл өкмөтүнө жөнөтүлгөн, бирок ошол мезгилде ремонт иштери жүргүзүлүп жаткандыгына байланыштуу интернет иштебегендиктен буйрук келип түшкөн эмес. Ошондой эле мындай кемчиликтер 30 адыр айыл өкмөтүндө, Өзгөн районунун Жалпакташ, Кызыл Октябрь, Каракулча районунун Кашкажол, Сарыбулак, Чалма, ал эми Каракулча айыл өкмөтүндө райондон барган токтоо буйруктар иштелип чыккан, бирок баары аралаш бир папкага тиркелген. Өзүнчө топ-тогуш папка уюштуруу жолго коюлган эмес. Иш-чаралар татаалдаштырылып түзүлгөн. Алай районунун Ленин, ал эми Араван районунун Тепе-Коргон өкмөттөрүндө
буйруктарды аткарууга алынбай калып калган. Мында баса белгилеп кетүүчү нерсе Кыргыз Республикасынын президентинин аталган жарлыгына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында кайтыгер мамиле жасалып, аткаруучу иштер көмүскөдө калып келген. Ал эми биздин келечегибиз болгон балдардын ден соолуктарын бекемдөө, алардын билим сапатын жогорулатуу багытындагы президенттин жарлыктарына дагы талаптардай көңүл бурулбай келген. Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 13 декабрындагы башталгыч жалпы негизги жана орто жалпы билимдери балдардын конституциялык укуктарын камсыз кылуу боюнча кечиктирилгич чаралар жөнүндө номер 561 жарлыгы Алай районунун Гүлчө, Ленин, Коңурдөбө, Өзгөн районунун Жалпакташ, Кароол айыл өкмөттөрү тарабынан аткарууга алынган эмес. Каракулжа районунун Чалма айыл өкмөтүндө бул буйрук 2021 жылдын 30 декабрында номер 185 сандуу буйругу менен аткарууга алынып, бирок көзөмөл папкалар уюштурулбагандыгы аныкталды. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2021-40 жылдары Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө 2021 жылдын 4 майындагы номер 200 токтому Алай районунун Коңурдөбө, Өзгөн районунун Жалпакташ, Кызыл Октябрь, Каракулжа районунун Каракочкор, Сарыбулак, Чалма, Кеңеш айыл өкмөттөрү тарабынан реализация болгон эмес. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн мектеп окуучуларынын ысык тамак менен камсыздуулуун абалы жөнүндө 2021 жылдын 7 июлундагы номер 3 токтому Алай районунун Ленин, Өзгөн районунун Жалпакташ, Карасуу районунун Кызыл Кыштак айыл өкмөттөрү тарабынан реализация болгон эмес. Жарандардын кайрымдуулары менен иштөөдө да жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан одоно кемчиликтер келтирилгени орун алган. Ноокат шаар мэриясында жарандардын кайрымдуулары электрондук документ жүргүзүү системасы Infodocus программасы аркылуу катталбай, 2022 жылдын 11 апрелине чейин 57 арыз түшүп, алардын 27синин нөлөтү өтсө да аткарылбай келген. Текшерүү учурунда бир катар арыздардын жооп берилген каттарын көрсөтүштү, бирок катталбагандар, демек одоно кемчиликтер келтирилгендиги аныкталды. Кыргыз Республикасынын жарандардын арыз кайрылуулары жөнүндө мыйзамында мамлекеттик органга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына же компетенцияларына ылайык кызмат адамына келип түшкөн жазуу жүзүндөгү электрондук кайрылуу жазуу жүзүндөгү кайрылуу катталган күндөн тартып 14 жумушчу күндүн ичинде каралат деп көрсөтүлгөн. Ноокат шаар мэриясынын вице-мэри Тилаев, аппарат жетекчиси Данияр уулу, социалдык иштер боюнча башкы адис Абдумаликов, жетектөөчү адис Абутовалардан түшүнүк каттар тиркелген. Өзгөн шаар мэриясында 2022 жылдын 12 апрелине чейин 197 арыз түшүп, арыздарды аткаруу берилген тиешелүү адистердин жумуштан кетишкендигине байланыштуу 27 арызды кароо мөөнөтүнөн өтсө да аткарылбай калган. Бүгүнкү күндө жаңыдан кабыл алынган кызматкерлерге жетектүүчү адис Именовго 24 арыз, сот тармакты делеген кызматкер Мамасалиевге 3 арыз аткарууга берилген. Демек, жетекчилик тарабынан аткарылышына тийиштүү көзөмөл жүргүзүлбөй, Кыргыз Республикасынын жарандардын арыз кайрылуулары жөнүндө мыйзамында мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына же компетенцияларына ылайык кызмат адамына келип түшкөн жазуу жүзүндөгү кайрылуу, жазуу жүзүндөгү электрондук кайрылуу катталган күндөн тартып 14 жумуш күнүнүн ичинде каралат, көрсөтүлгөн талаптар одоно түрдө бузулган. Жогорудагылардын негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарынын, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн актыларын өздөрүнүн ченемдерин турмушка ашырууна камсыз кылууда жана жарандардын кайрылууларын кароодо кетирилген одоно кемчиликтердин орун алуусу райондук мамлекеттик администрациялар тарабынан тийиштүү талап коюлбогондуктарынан чыгып келгендигин айгинелеп турат. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарынын, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн актыларын, протоколдук тапшырмаларын өздөрүнүн чечимдерин турмушка ашырууна камсыз кылуусу жана жарандардын кайрылууларын кароону өз убагында жана сапаттуу аткарууда райондук мамлекеттик администрацияларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аткаруучулук тартибин жогорулатууну камсыз кылуунун зарылдыгын эске алуу менен ушул маселе боюнча токтом долбоору сунушталат. Урматтуу жетекчилер, жогорудагы айтылган маселелерге туура баа берип, тиешелүү чараларды көрүшөт деген ойдобуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.